Салам достор, сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. Бүгүн сизге Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын өзгөчөлүктөрүн айтып беребиз. Бул эки өлкө Корея жарым аралын бөлүшөт. Эки өлкөнүн элдери бир. Мындан башка окшоштуктар жокко эсе. Корея эмнеге экиге бөлүнүп калган? Эки өлкөнүн эки башка тарыхы 1945 жылдан башталат. 35 жыл Япониянын астында болгон Корея согуш учурунда СССР жана Америка аскерлери тарабынан бошотулат. Эскерте кетсек, согуш учурунда Япония Гитлердин башкы союзниктеринин бири болгон. Экинчи дүйнөлүк согуш аяктаганда Түндүк Корея менен Түштүк Кореяны СССР жана Америка бөлүп алышкан. Түндүк Корея СССРдин юрисдикциясына өтөт. Түштүк Корея Америка тарапка өтөт. Ошентип согуштан кийин эки Корея пайда болот. Түндүктө коммунисттик өкмөткө лидер болуп Ким Ир Сен дайындалат. Түштүк Кореяга Американын идеологиясын колдогон Ли Сен Ман лидер болуп дайындалат. Эки өлкө башында биригиш керек эле, бирок СССР менен Америка бир келишимге келе алган эмес. Эки держава тең өзүнүн идеологиясын бүт Кореяга тараткысы келген. Бара-бара абал оор боло баштайт. Түндүк Кореянын өкмөтү Сталинге Түштүк Кореянын убактылуу өкмөтүн кетирип, басып алуу сунушун жөнөтөт. Буга Сталин макулдугун бергенден кийин Ким Ир Сен Кореянын 90% басып алат. Бирок Түштүк Кореянын жашоочулары коммунизмге каршы чыгышат. Ошентип 3 жылдан ашык катуу согуш болот. Сталиндин өлүмүнөн кийин гана 1953 жылдын 27 июлунда ок атууну токтотуу боюнча эки тарап кол коюшкан. Бирок азыркы учурга чейин эки Корея бириге албай келишет. Түндүк Кореяда социализм, тоталитардык режим, бир партия, шайлоодо бир эле киши катыша алат. Ал эми Түштүк Кореяда капитализм жана демократия. Түндүк Корея бюджетинин көбүн армияга жумшайт. Жана дагы бир бөлүгү лидер Ким Чен Ындын чөнтөгүнө түшөт. Өлкөдө свет өчүрүүлөр көп болот. Күнүнө 2 саатка эле свет тамызылат. Үйлөрдүн көбү светке туташылган эмес. Түндүк Кореянын борбору Пхеньянда метро бар. Метродо 2 эле линиясы бар. Жалпы узундугу 22,5 километрди түзөт. Түштүк Кореянын борбору Сеулдагы метродо 9 линиядагы 316 станциясы бар. Узундугу 340 километр, 600 метрди түзөт. Экспорт. Түндүк Корея дээрлик эч бир өлкө менен официалдуу соода-саттык мамилелери жок. Экспорт кылганга деле ракеталарынан башка кыйратчу товарлары жок. Түштүк Корея экспорт боюнча дүйнөдө 5-орунда турат. Жылына 552 миллиард долларга товарларды экспорттойт. Түндүк Кореяда аялдарга армияда аскердик кызмат өтөө милдеттүү. Түштүк Кореяда болсо эркектерге гана аскердик кызмат өтөө милдеттүү. Көптөгөн Корея актерлору, кей-поп ырчылары армияда аскердик кызмат өтөгөн. Себеби армиядан качуу Түштүк Кореяда уят деп эсептелет. Армияда кызмат өтөгөн жылдыздарды дагы эл көбүрөөк сыйлашат. Себеби чек арада кырдаал тынч эмес. Убактылуу ок чыгарбоо келишим коюлса дагы. Дагы бир кызык факт: Түштүк Кореянын жашоочуларынын бою Түндүк Кореянын жашоочуларыныкына караганда орточо 3,5 сантиметрге узун. Маселе генетикада эмес. Мунун башкы себеби Түндүк Кореядагы балдар кичинесинен баштап эле тамакты аз жегендигинен, витаминдердин жана пайдалуу микроэлементтердин жетишпегендигинин кесепети. Дагы бир айырмачылык бул косметика. Түндүк Кореядагы көпчүлүк аялдарга косметика түшүнө дагы кирген эмес. Элитага кирген чиновниктердин аялдары гана колдоно алышат. Себеби косметика ал жакта 10 эсеге кымбат турат. Ал эми Түштүк Кореянын косметикалары дүйнө жүзүндө белгилүү. Түштүк Кореяда бетке аябай аяр мамиле кылышат. Косметика колдонбогон аялдар өтө эле сейрек кездешет. Атүгүл эркектери дагы косметика колдонушат. Ошондой эле Түштүк Кореяда пластикалык хирургия абдан өнүккөн. Статистика боюнча ар бир 5-чи аял пластикалык операция жасаткан. Көбүнчө көзүнө жана бетине операция жасашат. Түндүк Кореяда өз алдынча эркин массалык маалымат каражаттары жок. Көпчүлүк эл ачкачылыкта жашашат. Шайлоо 5 жылда бир болот. Тизмеде бир эле адам, Ким Чен Ын. Түштүк Кореяда массалык маалымат каражаттары аябай өнүккөн. Сөз эркиндиги бар. Мыйзам бардык жарандарга күчтүү жана бирдей. Түштүк Кореяны башкарып келген жалпы 12 президенттин 4-өсү түрмөгө камалган. 2 кетирилген. Бир президентти өзүн өзү өлтүрүп алган. Ал эми биринчи президенти убагында Америкага качып кеткен. Буга карабай Түштүк Корея дүйнөдөгү
эң стабилдүү экономикалардын бирине кирген жана эң өнүккөн 10 өлкөнүн ичине кирген. Достор, бул видео соңуна чыкты. Кийинки видеодо эң бай өлкөлөрдүн бири Катар жөнүндө кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Достор, видеону акырына чейин көрүп бүткөнүңүздөр үчүн рахмат. Кызыктуу ТВ каналына сөзсүз жазылыңыз. Видеолорду биринчилерден болуп көрүш үчүн коңгуроону басыңыз. Видео жаккан болсо лайк басыңыз. Ошондой эле комментарийге өзүңүздүн ой пикириңизди калтырыңыз. Көрүшкөнчө.